Мыйзамызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушул азыр сактап турабы же колдону иликтеп турат? Алло. Кандай азамат? Жакшы, кандай сизде? Кандай айылда тынч элесиңерби? Жакшы, тынч эле. Тиги айылдагы балдар менен байланышып туруп эртеңки айттыңбы, жана Закирге айттым деп мен айттыбы? Мен чалдым ошо балдарга. Болсам да. Бияктан деле болсо жиберер, бияктан деле өзүң алып келер балдарды. Бияктан азыр кечке чыгабызбы? Неме тиги бензин тигулардын ар кимисе миңден неме төрөбүз, каршы. Хорошо, ошолор неметсең кечке анан кийин неметип мынча деп туруп айтып неметип койбойбу, Закирчан мага чалышын такташып. Saat 1. Bayış nemet da faytın polunu just çok nemetten. Ben spesiyel Давай. Alo. Kандай atıldı? Yaxşı, qanday söz? Yaxşı. Neme, sorsan balar var mı? Ey, Basmayan yaşında artık etmelerden bir kaysa aylardan kaysa neme sorsan balar var. Kaço? Күчтүү балдар да, күчтүү балдар. Эртеңки алып келгенге кандай болуп неме табасың? ertenki gayrı Bişkek'e Жалаң мындай бирикте башабыз дегенде. Намыска турабыз дегенде. Шаардагы балдардан, шаарда жүргөн балдардан барбы өзүңө тиешелүү балдар? Бишкекте неме, Новро Кыргызстан уюштуруп атгандар. Мен жанагы неме Самуханын индилери бар го бу жерде, Анарбек дегендер, алар шаарда жүргөн балдар да. Алар эми азыр иншалла Самух азыр Замандаштан кетти, неме болду. Азыр ал бош эле мындай. Алабы шаардагы балдарды? Самух уюштуруп атат. Жок, Анарбекчи. Ким Самуху деле болжаса келип калды эми ал эми. Булар өзүнчө чыгалабы дейм. Чыгат. Ошондой сыяктуу саржан жүргөндөрдөн тиги бийлик, мекени биримдикте эмес, биз жакты намыска неметке тургандар балдар болсо ойлонуп туруп мага айтчы экөөнчү. Айылдан пландар кайтан Расул да кеттиби? Расул да кетти. Сен ошол жерде начальник штабтар менен мындай неме күчтүү азыр эми именно республикада эле эмес, именно активно мындай келип туруп, беде кыркышып, тирешип, мушташып керек болсо немеде турган позицияда жүрө турган немелерди канчаны уюштура аласың айылда? Агитатор болуп тутуп мына өмкени коебуз деген балдар, түшүнүктүрбү? Мына бийликти эртең алабыз дегендер. Жакын турбадыңбы? Көрүп аттың да баарын, туурабы? Ошого жарай тургандар керек да, ошол жерден трибунадан керек болсо белгилерди ыргыта тургандар. Түшкө келип калышы, ушунда эртең менен чыгыш керек. Жол бересиң, чайпайын тигулардын баарын неметебиз. Түшүндүңбү? Ошолорду пландап иштей баштачы давай. Алло. Кандай? Жакшы акын, өзүң кандайсың эке? Жакшы. Мен муракта кепкам калып калбаптырбы? Алло. Каяктасың? Үйдемин, өйдө чыгайын атам, сен кандай оюң барбы? Биз азыр тиги эме, Байке менен республиканын штабына баратабыз. Мен эмеси? Муге, мен кепкам калып калыптырбычы? Мен кепкам көчө. Бир жерден кепкамды таппай калдым. Күч жетебиз, жакшы болуптурларбы силер? Иә. Жакшы эле чогулдукпу, күч жетебиз бул дыйга. Билбейм, тиги канча экен делешеби жок менде, мен алардан эметпейм. Тигилер көлдүн баары, түптүн баары көчүп келди деле ызычы болот. Эми баары болгондо канча киши? Бир атат. Тияктан 50 киши, тияктан 100 киши болуп, 1000 киши болсо керек деп ойлогом. Көчөм аз калды. Иә. Кече аз болуп калды дейм. Өткөндө деле аз болуп койгон булар. Деле 7000 киши сокко 100 киши деле жок болчу. Тиги айтпадык кой. Карам, республиканын балдары бар sok жок дегендей өз уктудан качпады. Жок, мен тигиникин айтып атам, беркиники. Тигиники. Неме, мен азыр тиги немеге чыгып атам, тиги Койташкачы. Мен кече айттым тиги чиркечтергечи. Ашанын кереги жок келип бар айтчы, келбес, түшпөсүн анан юкту жоготобуз отот да булачы. Ооба, ошондой бар. Мен айттым, энең силер юкту жоготобуз деп отуруп, силер азыр бийликти жоготуп атпайсыңар, дал коюп тур. Эмне кысканып атасыңар? Ашадан Эдисир ашадан коркот тиги Сашаң, Садырың. Аша келтиребиз, камчы
sen eneng durayın, Akuyda alam dep götüň şymyň aýryp aldың, götüň aýrylat endi. Sadır Üken bile, sen 4 жыл төңкөрүш кылгансың. Я жалею, что я тебе на долгий срок не посадил, блядь, на долгий год. Дагы ушундай сатып барган атасың. Мен азыр форумдан düşөм. Мен бар канча чыкта Акуйдан деле бир кыз айттым, сип кот дедим. Ашанын немеси ашада. Сүрү харизмасы бар анан. Көпчүлүк немелердин бардыгын кабыл алат. Анан биз азыр биринчи проблеманы чечип алайык аны. Жоготосу деп. Байке, телефондон көп сүйлөшпөйлүчү. Азыр мен өйдө чыгам. Ошо жака биз деле барабыз азыр Байке мененчи. Бер жака барып коюп, ар жака барабыз. Сүйлөштүк. Садыр мырза, азыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча сиздин пикириңиз кандай? Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдө кырдаал абдан оор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына 3 күндөн бери мени иштетпей, иш баштоого тоскоол болуп, ар кайсы күчтөр биригип алып, ушул тоскоолдук жаратып атат. Мына кол бутум түшө алган бойдон турат. Же аппарат иштебейт, же башка структуралар баш ийбейт. Мына ушул бүгүнкү кырдаалга алып келди. Бүгүн эртең менен таң атпай саат 5те мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Ошол күчтөргө Атамбаев, Бабанов, Субаналиев, Руслан Казакбаев ушулар боюнча кайрылуу жазганмын. Кече күнү сүйлөшүп аткан бардык телефондук сүйлөшүүлөрдүн бардыгы менин колума келип түшкөн. Ошон үчүн мен жазганмын. Эртең андай кылбагыла, жаш балдар ушу 2000 сом, 5000 сомго алданбагыла, мамлекетти жоготуп албайлы деп мен кайрылуу жазганмын. Таңкы 5те ушу Facebook баракчама Одноклассникке салганмын. Бирок кырдаал мына бүгүн ушундай болуп оорлошуп кетти. Кол бутумду тушап койду дегеним, мына КТРК коомдук телеканалды дагы мага бербей, журналисттерди жибербей, мына ушундай тоскоолдуктарды кылып жатышат. Анан эл мисалы ушул бүгүнкү кырдаалга да элгедин алдына чыкпайбы деген дагы суроо жаралып калышы мүмкүн да мисалы. Андай мүмкүнчүлүк болбой атат да, такыр бербей атышат. Сиз жаңы эле айтып өттүңүз, ошо кечээ эл алдында сүйлөп жатып, Өмүрбек Бабановтар, Өмүрбек Субаналиевтер, Алмазбек Атамбаевтер балдарга 2000 сомдон таратып, кырдаалды курчутууга аракет кылып жатат деп. Ушуга кандай далилиңиз барбы дейм? Мен азыр эле айтып өтпөдүмбү? Менин колума далилдер келип түштү, телефондук сүйлөшүүлөр келип түштү деп. Ал жерде ошол Руслан Казакбаев, Бабанов, Субаналиев, ушулар Атамбаевдин ким менен сүйлөшкөнү, ушу бүгүнкү күнгө кырдаалга жараша элди алып чыгып 2000 сомдон 5000 сомго чейин берип аткандыгынын баары менин колума далил болуп келип түшкөн. Ошондуктан мен таңкы саат 5те ошого кайрылуу жасаганмын да. Булар ушу кече күнү пландашкан. Ушундай кылабыз деп. Мен аларга кайрылганмын. Андай кылбагыла, мындай болбойт, башаламандык алып келет деген далилдер менин колумда турат дагы. Мен эртеңден бүгүндөн баштап мен чыгара баштайм. Өлкөнү туруктуулуктун нугуна түшүрүү үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек деп сиздин пикириңизде? Ошо өлкөнү туруктуулукка түшүрүш үчүн мен бардык шарттарды сунуштадым. Эң тез, эң жеңил варианттарын айттым, жолдорун. Бирок мына бүгүнкү күнгө чейин оюн кылышып, баягы депутаттарды чогултурбай, жана ушундай бир тоскоолдуктарды жаратып атышат да. Бул жерде мына ошо бүгүнкү жана элди алатуу аянтын алып келген Атамбаев, Бабанов, анан Субаналиев мына ушул күчтөр тоскоолдук кылып атат. Эгерде булар тоскоолдук кылбаганда, баягы биринчи эле күнү кырдаалды оңдоп кетсек болот эле. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кайрыламын, бишкектиктер айрыкча. Ар кандай провокацияга барып, талаптоочулукка барбаңыздар, митингге чыккандар, бардыгыңыздар баягы дыйындыларды уюштуруп, баарын мындай тынчтыкты сакташ керек. Бизге мамлекетибизди жоготуп алуу коркунучун алып келбеш керек. Ар бирибизге мамлекет өзүбүзгө керек. Талаптоочулукка барбагыла, талкалабагыла, маданияттуу болгула. Мен башынан эле айтып бератамын, ушундай бир кыйын кырдаал жаралганда тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечиш керек бардыгын деп. Мен ошо кече күнү сөзүмдү айттым. Келгиле отуруп такташалы, баарын тең акылдашалы, тынчтык жолу менен чечели дедим. Келген жок. Мына бүгүн тынчтык жолу менен чечпей эле кайра ошо кечөөтөн баштап уюштурушуп, булар кечөөтөн баштап эмес эле 3 күн мурун башташкан экен. Бардык менде колумда доказательстволорум бар.